Садыр Жапаров, мурдагы президенттерин каталарын кайталап жатат. Бул менин сөзүм эмес, бул россиялык эксперттин сөзү. Анда кеп башынан болсун. Фамилия, имя, отчество? Еще раз. Бул Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү, Россиядагы кыргыз диаспораларынын үстүнөн караган Эрнис Мырзахметовдун кармалышы. А бул болсо Адахан Мадумаровдун үйүндө жаткан тарапташтарынын кармоосу. Бул жерде эмнени айткыбыз келип атат? Баш кесерди деле, жай тургунду деле ушинтип камерага тартып, кармоо бизде эле болсо керек. Өткөн жума Мадумаровдун тарапташтарын Таңзаарда террористтердей кармап кетишкени бир топ сындарды жаратты. Кандай болгон кезде дагы Крим чөйрөгө тиешеси жок кадимки жарандарды, жай тургундарды чакырып, аларга угузуп, айыбын. Ушундай деген процесстерин, процедураларын башкара кылса болбойт беле. Видео тасмада көрдүм, бир топ аксакал кишилер да бар экен да. Жаш жигиттерди айтпаганда бир аял жүрөбү, бир нече аксакал кишилер бар экен. Аларды кадимкидей баягы ири криминалдар сыяктуу болуп кармап, анан коркунучтуу музыка менен, аны аудио менен коштогону жакшы нерсе алып келбейт. Биз мындай нерселерден өткөнбүз. Белден ылдый кетпей, төбөдөн бийик учпай, бири-бирибизге сый мамиле кылып, канткенде да бир өлкөнүн жарандарыбыз, саясий процесстердин кошо катышуучубуз. Ошондуктан ал тараптардын дагы ошондой эркиндиктери, алардын да укуктары бар экенин эске алыш керек. Ачык айтуу керек, мындай болбойт. Мисалга Москва районунда жашаган жалгыз бой аял киши Майрам Сатарованын үйүн үч көтөрүп, үйүн бекитип коеюн дегенге жарабай, жулкулдатып алып кетишкен. Майрам эртең саат 7-де чалды эле да. Соттун чечими бар деп, ККМдан деп тинтүүгө келди үйүмө деп. Анан чалсам албайт, үйүнө келсем андай бүт чачык моундай дубинка жатат. Кимге таандык билбейм. Бүт барын чачып. Майрам өзү жок калып кетип калыптыр. Баш аягы ал күнү ОКМК 10 кишини үйүнөн кармап кеткен. Сурактан соң 8 кишини кол койдуруп чыгарып, экөө камакка алынды. УКМК алар өлкөдө массалык нааразычылык акцияларды өткөрүү менен ири толкундоолорду жаратып, андан кийин бийликти күч менен басып алуу үчүн жашыруун даярдык жүргүзүшкөн деди. Эми элестетиңиздер. Мына бул жерде турган жаш өткөн кишилер, ушул аялдар төңкөрүш кылышмак экен. Үйлөрүн тинтүү учурунда алардын кылмыштуу ниетин тастыктаган башка буюм далилдер да алынды деп айтып, УКМК видео сүрөттөрүн дагы жарыялаган. Бул жерде жоңгана саясий партиянын уставы, программасы китепчелери, же партиянын уставы, программасы сыяктуу документтер экстремисттик материал болуп калды беле. Мындай нерселер ар бир партияда башка партиялардын мүчөлөрүндө да болсо керек. Бул жерде мыйзамга каршы келе турган эч нерсе жок. Анан да мыйзамдуулукту дайым талап кылып келген Мадумаров бийликти күч менен алабыз демек беле. Ушул өлкөдө 30 жыл деп айткандан бери ушу менден артык конституцияны бузбагыла, конституциянын алкагында жашагыла деп кыйкырган менчелик киши болбосо керек. Конституциялык сот дагы менчелик ошо конституцияга чакырбаса керек. Адахан Мадумаровдун тарапташтарынын кармалышы республиканын мурунку бардык президенттеринин каталарын кайтоолоо болуп жатат дейт бул көрүнүштөргө баам салган россиялык эксперттер. Этно-улуттук стратегия боюнча агенттиктин башчысы Александр Кобринский мурдагы өлкө башчылар дагы оппозиция менен күрөшөбүз деп акырында экөө сыртта баш калкалап жүрсө, калганы кайда жүргөнү белгилүү дейт. Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бийликке чыныгы коркунучтуу Мадумаровдон гана көрүп жатышат. Алгач алар саясатчыга Ош Баткен Исфана жолунун бир бөлүгүн Тажикстанга ижарага берүү боюнча ашынган кылмыш ишин козгоого аракет кылышкан. Бирок ал иш дароо эле кыйрап калган. Эми анын тарапкерлерине тополоң даярдашкан деген ишти ойлоп табышты. Жапаров чындап эле Мадумаровдон кутулгусу келет. Бул жерде ичи тардык дагы, көрө албастык дагы бар. Анткени Мадумаровдун харизмасы жана билими жогору болгондуктан ачык шайлоодо жеңишке жетүүгө жана республиканы жетектөөгө көбүрөөк мүмкүнчүлүгү бар. Кыскасы Мадумаровдун оозун жабуу аракети болуп жатканы айдан ачык. Башка колго илинчүү илинчек таба алышпай, ушундай аракеттерге барып жатышканы жакшы эмес. Саламатта туруңуз.